Кийинки сөз Сөрөбаев Алишер Ташбаевич берилет. Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Жээнбек Молдоканович, мен сиздердин алып келген мыйзамдын долбоорун Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдер жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү боюнча сиздин баяндамаңыздарды берген негиздемеңиздер менен таанышып чыктым да. Бул жерде сиз өзүңүздүн баяндамаңызда айтып кеттиңиз, 3 өзгөртүү киргизип атабыз. Биринчиси өкмөт деген сөздү министрлер кабинети, экинчиси атайын жанагы органдар боюнча Конституцияга дал келтирип, кийинкиси могу жерде башка тиешелүү актыны кабыл алуу боюнча дедик. Бирок могуну карап жүрсөк, бул жерде баалуу деген түшүнүктүү, корутунду деген да 4-чү өзгөртүү да бар да. Экинчи окууга өзүңүздүн баяндамаңызды оңдоп түзөп коюңуз. Сизге биринчи суроо. Могу жерде эл аралык уюм дегенге түшүнүктөрдү киргизип, ошол жерде жазып кетип атасыздар да, тиешелүү эл аралык келишимди түзүү же башка тиешелүү актыны кабыл алуу. Кайсы актыларды кабыл алышат? Микрофонду иштетип алыңыз. Бул биз дагы карап чыкканбыз. Бул боюнча биз атайын юристтер менен отуруп жанагы терминологиянын баарын карап чыкканбыз. Да? Ошондо мисалы үчүн сиз бореки орысча айтсам болобу, что означает принятие нового соответствующего акта в терминологии международной организации, предлагаемом законопроекте? Ошондой берип атасыздар суроону. Мисалы үчүн эл аралык, мисалы үчүн келишимди же болбосо уюмдарды мамлекет аралык келишимдер менен түзүп атабызбы? Ага бардыгы тең макул болушат да. Бирок практикада бар, мисалы үчүн Устав Международного комитета Красного Креста, балким, да? Бул дагы, мисалы үчүн ошондой организациялар болсо, биз аларды дагы как эл аралык уюм катары караганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Же болбосо, мисалы үчүн Хельсинский заключительный акт, ОБСЕ негизинде түзүлгөн да. Мисалы үчүн буларды дагы эл аралык уюм катары караганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошону киргизип атабыз. Жээнбек Молдоканович, атайын статусу бар мамлекеттик бийлик органдары өзүңүз айтканда Конституцияда көрсөтүлгөн да. Бул кайсы органдар? Эми атайын статусу бар, мисалы үчүн Центральный избирательный комиссия, омбудсмен, счетный палата жана генеральный прокуратура. Ушуларда атайын статусу бар мамлекеттик органдар киргизип атабыз. И Нацбанк та кирет, да. Ушулардын баардыгы кирди. Булардын баардыгы мыйзамды, конституциялык мыйзам менен чектелет да. Конституциялык мыйзам, конституция иштеген жерде башка мыйзамдык актылар иштебейт, өзүңүзгө маалым болгондой. Мыйзам чыгаруучу техникасы бар да. Ошон үчүн могу жерде сиздердин алып келген мыйзамдын долбоору конституциялык мыйзамдарга атайын статусу бар. Андан сырткары булга чейин Дастан Артисбекович айтып кетти, 80-биринеге Конституцияга дал келбеген жерлери да бар болуп атат да. Эмне үчүн дегенде сиз азыр айтып атасыз, чет эл аралык келишимдер жөнүндө мыйзамга киргизсек, биз жанагы келишимдер түзүү, ратификациялоо жанагылабыз деп. Бул биринчиден жогорку кеңештин прерогативасы, экинчиден сиздер айтып берсеңиздер, эл аралык келишимдер жөнүндө принципин, канча принциптен турат? Эми өзүңүз билесиз, мисалы үчүн эл аралык келишимдин ар түрлүү статустары бар да. Мисалы үчүн мамлекеттик деңгээлдеги келишим. Бул жогорку деңгээлде президенттердин деңгээлинде кол коюла турган документ. Экинчиси болсо өкмөт аралык келишим, мында больше рассматривается технические и финансовые вопросы, например, да. И третий момент это межпарламентский, то есть это өзүнчө кетет парламент аралык келишимдер. Төртүнчү болсо межведомственное соглашение. Же болбосо последний это обмен нотами, который предусматривается как международные соглашения. Ошондуктан бул ошонун баарын биз тегиздеп карап чыгып анан киргиздик да, ошо ар бир документ мындай закондун сыртында калып калбасын деп. Ошондуктан биз толуктоп атабыз да. Мындай Жээнбек Молдоканович, 3 мүнөттө жетишпейт экенбиз да. Бул жерде эки эле түрү бар да.
мамлекеттер аралык, анан кийинкиси өкмөттөр аралык, же болбосо межгосударственный, межправительственный эле эки эле жана түрү бар. А принциптерин карай турган болсок, принциптери 3 эле жанагыдан турат. Эл аралык келишимдер жөнүндө мыйзам боюнчачы, биринчиси келишимдерди түзүү, ратификациялоо жана аткаруу тартибин жөнгө салуу. 3 эле принцип бар. Ушул 3 принциптен Конституцияда, конституциялык мыйзамдарда атайын органдар боюнча көрсөтүлгөн да. Ал жерде могу эл аралык уюмдардын башка тиешелүү актыны кабыл алуу жөнүндө жанагы жок. Ушуну жанагы түшүнүктөрдү колдонуу жаатындагысында биринчи эле редакциясында калтырсаңыздар туура болот эле. Эмне үчүн деп атканда, сиз айтып аткан ошол эле Кызыл Крест дейбизби, жанагы ООН дейбизби, ОДКБ, ШОС, булардын ар биринин уставы бар өздөрүнүн. Уставынын негизинде биз эл аралык келишимдер түзөбүз. Түзгөндөн кийин, алар кайрылгандан кийин, бизге келгенден кийин ратификациядан эле өтөт. Ал калган процедурасын Тышкы иштер министрлиги. Биз аны дагы бир жолу консультация кылып карап көрөлү. Анткени буга чейин да биз Минюс менен, администрациянын юристтери менен бир топко чейин анткени көп мындай талаш тартыш болгондо, ошондуктан ошолордун кеңеши менен сүйлөшүп, анан ошондой бир жыйынтыкка келгенбиз. Эгерде каршы болбосоңуз, экинчи окууга чейин дагы бир жолу биз консультация жүргүзүп көрөлү. Рахмат. 5-чи процедурный оюңузду бүтүрүп алыңыз 1 минут. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу министр, могу тийиштүү жана адистериңизди, юристтериңизди жөнөтсөк, эмне үчүн дегенде бул жерде кеп эл аралык келишимдер жөнүндө болуп атат да. Биз жөн эле мыйзам деп, анан кийин бул жерде кабинет министров менен жогорку кеңеш тартышып аткан жерибиз жок да. Мыйзам чыккандан кийин мыйзам казыктай каккандай иштеш керек. Ошон үчүн бардыгы биздин конституцияга, конституциялык мыйзамдарга дал келиш керек. Андан сырткары могу жерде сиздер кортунду деген түшүнүктөрдү киргизип, жана башка өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизип атасыздар. Буга чейин баа берип келген болсо, азыр кортунду берип атат. Ошонун негизинде буга чейин башка кызыктар министрликтер болсо, мурун тиешелүү министрлер болчу. Чоң өзгөртүүлөр бар. Ошон үчүн мен суранат элем сизденчи. Ушул орун басарыңызды, анан юристтерди жөнөтсөңүздөр, сиздер менен чогуу сиздердин алып келген мыйзамдын долбоорун конституцияга, конституциялык мыйзамдарга биздин регламентке тууралап койсок деген эле ой. Хорошо, макул.